Талап оокаттуу бүлөдө туулган. Атасы 10 жылдай башкарма болуп жүрүп, ошол өзү башкарган колхоз тараарга 5-6 жылдай калганда ат маты менен аскадан учуп өлгөн. Ошол күнү эртең менен туруп, жуунуп, кечээ салынган эттен аял шашпай берди эле, шашпай жеп, анан конторун көздөй басты. Машинесин эрте келтирчү эмес, дайым жөө барат. Алдынан ичсе да малын жакшы баккан Кулуй деген чабан чыкты. Өзүнөн бир топ кичүү. Салам айтты. Малжаның аманбы? Качан келдиң? Таңзаардан чыккам. Келатканым ушул сизге зарыл иш менен келдим. Эмне иш экен аның? Эмне иш болсун байке? Асанаалы кууратып бүттү. Коюн кой айга келбей, менин жайтымды качыра жаат. Бирдеме десем баса калуучудай болот. Ага чак келеминбе? Ошону бир кой ай деп койбосоңуз, бир күнү 16 менен басып саламбы деп корком байке. Аялынан коркот дечү эле ошол. Аялын арызданбайсыңбы? Асмандын башынан убара болуп келбей, деди башкарма оюн чыны менен. Ичкенде алакмак аял эмес, Кудайдан да коркпойт. Кудайдан да коркпойт дечи. Анда мен укмак беле, деп сынай карады башкарма Кулуйга. Сизден siiybейби? Siiybейсе барып siiгизип келеле. Сен башка жумуштарыңды бүтүрүп, үйүңө барып абышка кемпири менен амандашып, 2 сааттан кийин кел. Бир козуңду жеп келейин. Аямай жокпу? Ай коюңузчу. Ошу сизден аясак болуптур. Кечикпей кел. Башкарма кабинетине кирип эле зоотехникти чакыртты. Ал бат эле жетип келди. Чакыртыпсыз, Түгөл байке. Кел олтур. Иш кандай? Жакшы эле. Жакшы болсо мындай кыл. 2 сааттан кийин экөөбүз тиги жалгыз арчадагы чабандарга барабыз. Аттарды камда. Дүкөнгө барганды унутпа. Кеңири ал, менин эсебимен. Тур, жөнө. Зоотехник 40тарга чыгып калган шайыр жигит эле чабан кыдырганды жанындай көргөн сүйүнүп кетти. Баары даяр болот. Ал билет эмне даярдашты. Адегенде атайын активдердин атын бакчу чакан сарайга барып, ат баккычка башкарма менен өзүнүн атын токуп, Коктуга жетелеп баруусун буйруп, Нивасын дүкөнгө бурду. Арагынан да, таттуу-паттуусунан да, тамекисинен да кеңири алды. Үйүнө келип илгертен атасы урунуп, кийин өзүнө тийген куржундун 2 көзүн нык толтуруп, өтүгүн кийип, анан башкарманыкына барып, анын өтүк чулгоосун алып конторго келди. Арызданган чабан эртеле келип алып, сыртта турган экен. Аны менен амандашып, Коктудан күтүүсүз айтып, башкармага кирди. Баары даяр болду, деп өтүгүн берди. Коктуга чейин машине барат. Айылдан а жерге чейин 3 чакырымдай бар. Нивасын кайра айдап келгенге ошол жерден бир жигит салып, чоң Коктудан аттарга миништи. Чабан болсо кууп жетет. Бул жерден шашпай бастырып, 4 саат чамасында жалгыз арчага жетишет. Аздан соң чабан да кууп жетти. Дагы 1 сааттан соң башкарма ат чалдыралы, өзүбүздү да унутпайлы деди эле, айттырбай билчү зоотехник аттан түшүп эле куржунга жабышты. 3 стакан, 1 арак жана үйдөн сала чыккан 1 жилик эт. Эт кесилип, арак 3кө бөлүндү. Ичишти. Жана бирден, деди башкарма. Жана бирди бөлө тартышты. Башкарма айкөлдө, керек болсо өтө каардуу да киши эле. Ошондон улам баары сыйлап да, коркуп да турушчу. Анан кез-кези менен өкүртө ичип койчу да, дегеле катуу мас болчу эмес. Саат 3-төрдө Кулуйдун боз үйүнө киришти. Анын аялы кымырына-кымтына жан далбастай кыймылдап, самоорун коюп, дасторконун жайып, үстүн каймак майга толтуруп, бат эле чай берди. Бар, тигини чакырып кел, деди башкарма Кулуйга. Чай ичилген соң, тез келгиле. Асанаалы коюн жайып жүргөн. Кулуйду алыстан көрүп эле кыйкырды. Ниң дурайын, билет. Башкарманы эмнеге ээрчитип келдиң, я? Энемден айлан, ниң дурайын десе. Эмнеге келген барганда көрөсүң. Бастыр, тез келсин дейт. Асанаалы башкармага каарат келтирүүгө алсыз, шүмүрөйө түштү. Ошол азыр Кулуйду оодара тартып, көөдөндөн минип кокуйлатып койсо, айла жок. Ассаламу алейкум байке, деди Асанаалы боз үйгө башпага. Анан башкармага кол сунду. Зоотехникти аттап өтүп. Башкарма аликти албады, колун да кармабады. Акмак, сен көпкөнүңдү качан таштайсың, я? Деди. Тиги башын жерге салды. Жообу жок. Мен сага сүйлөп жатам. Тигил үзүлчүдөй үлбүрөдү. Эмне экинчи? Экинчи антпейм. Энемди алайын де? Энемди алайын. Тур. Тигини кучактап туруп өп. Асанаалы Кулуйду кучактай өптү. Мына,
Эми чыр бүттү. Менин ачуум да тарады. Келе колду. Амандашалы деп башкарма кол берди эле тиги кош колдоп жиберди. Арак куюлду. Ичишти. Кулуйдун койчусу килейген козуну моюндап бата сурады да, бат эле элеп желеп союп казанга салды. Аздан соң баары сыртка чыгып, эми дастаркон сыртка салынды. Бул жайлоо дегениң не деген гана керемет. Көз жоосун алып, кереметине канып бүтө албайсың. Бөтөнчө дастаркондо май чайың жайнап, эт бүлүк-бүлүк кайнап, стакандар кайра-кайра кагышып, башкарманын көңүлү бейишти эле. Беркилер деле ошол. Этти үйдөн жешти. Анткени эми чайыттай ачык асманды кайдан жайдан кара булут каптап, дабырттап кирди. Аттардын ээри алынып, небак үйдө болчу. Жарым саатча жааган күн кайра ачылды. Ошондо июлдун күнү кып-кызыл болуп батып, түн келаткан. Башкарма, эртең менен эрте районго кетем. Чогулуш болот. Аттарды токугула, деди. Түн да кирип калды. Эртең менен эрте аттансаңыздар деле жетишесиздер, деген кулуйга көнбөдү. Токугула. Жол кыялап олтуруп бир чокуга чыгып кайра ылдыйлайт. Ал чокунун аркы тарабы жалама зоо. Аттар ошол кыл чокуга келгенде 10 чакты адам жолду сак басышат. Бөтөнчө жамгыр жааган учурда. Дал ошол жерге келгенде башкарма абайлай калган атына камчы басты эле, анысыз селт эте жолду жаза басып, жарылды, күр эле дей түштү. Зоотехник бир эле бакырып эсин жогото жаздады. Айласы барып эле аттан түшүп ылдый караган болот. Ай жарык болсо да эч нерсе көрүнбөйт. Эртеси жоон топ киши келип, наркы кокту менен барып сөөктү атка артып, айылга алып келишти. Ошондо Талаптын атасы 59 жашта эле. 14кө эми чыккан Талап жетим калды. Жылайланбай апасы каза болду. Килейген үйдө акылы тайкы, ичкиликтин артынан түшө баштаган өзүнөн 8 жаш улуу агасы, акылы андан кемсе кемиген алдашпаган ала көөдөн жеңеси калышты. Талап 10-чуну бүткөндө бул эки акмак атадан калган малдын түбүнө жетишти. Эми үй оокаттан сата башташкан. Талапка эч ким жардам бербеди. Атасы атадан жалгыз эле, анан калса жакын туугандан да куру болуучу. Атасы тирүү кезинде акелеп-жекелеп үйдөн чыкпай жүрчү активдердин бири да жолобой калган. 10-чуну эми бүткөн сары ооз балапан санындагы баламындан ары кандай оокат кылуунун айласын таппай турду. Окугусу келет, бирок аякка кайсы акча менен барат? Кимдикинде жашайт? Анын үстүнө башка заман келип, элдин баары кым-куут, эл байлыгы дегендин талана баштаганына 2,5 жылдай болду. 14 жашына чейин эч нерседен кор болбой өскөн неме эми баарына зар болду. Илгеркиче айтканда өлбөстүн күнү. Онду бүткөндөн кийин 2 жылдай айылда жүрдү. Ар кимге чөп чабышат, отун жарышат. Ошентип жүргөн күндөрдүн биринде айылдын чогортосундагы чоң дүкөндүн жанынан өтүп баратат эле. Андан чыгып келаткан шаардыкча мыкты кийинген, элүүлөрдөн өтүп калган аял Талапты кайра-кайра карап, анан үн катты. Эй балам, токтой турчу. Бул кимиси болуп кетти деп бүшүркөгөн Талап токтоп, аял жанына келгенде салам айтты. Саламатсызбы? Саламатчылык айланайын. Сен түгөл байкенин уулу эмессиңби? Ооба уулумун. Кичүүсү. Айланайын, чоң жигит болгон турбайсыңбы? Келчи бетиңден өп коеюн. Талап эңкейе бетин тосты эле, аял эки бетинен эки, анан чекесинен өптү. Аман эсен жүрөсүңбү? Агаң жакшыбы? Жакшы. Мени тааныбайсың да, Жок, тааныбайм. Эжең болом. Ошол айылдын кызы болом. Атым Сагын. Кемпирлер да төркүнүнө келгенде ушул айылдын кызы болом деп айтат. Мен түгөл байкени аябай сыйлачу элем. Каза болгонун жарым жылдан кийин уктум. Куран окутуп кетүүгө шартым болбоду айланайын. Аял азга жашый түшүп, бет артысын алып жашын сүрттү. Атың ким эле? Талап. Талап. Макул десең мени менен барып үйдөн өз колуман бир чыны чай ичип кетчи айланайын. Сени көрсөм деп жүрчү элем, көрдүм. Өмүрүңдү берсин. Талап барбайм деп айта албай, бул жүзү жылуу, бешенесинен мээри төгүлүп турган аял менен катарлаша басты. Бул Сагын эже ушул айылда жалгыз уулу менен оокаттуу жашачу. Бурулча деген балпайган кемпирдин кызы экен. Анын үйүнө келгенде билди. Кемпир үйүндө экен. Кимдин баласы экенин сурап, анан кагылып согулуп, Талапты өөп, жанынан орун көрсөттү. Жалгыз тегерек үстөлдү Сагын эжеси тур даамга толтуруп чай берди. Чай ичилип жатканда өзү жөнүндө, агасы жөнүндө сурады Сагын эжеси. Кыраакы киши да, бул бала эптеп эле күн өткөрүп жүргөнүн аңдады. Улуу баласы небак эле алкаш болуп кеткен катын экөө дегендин келип эле уккан. Бир жерден окусаң болмок тура. Эми деле кеч эмес, деди бир маалда Сагын эжеси. Окуйт элем, бирок Сагын эжеси бироктун артын билет.
Каражат жок болсо канттим деп жатпайбы? Талап, сенин атаң мага аябай жардам берген окуганыма. Анан ишке да орноштурган. Эми менде жетерлик оокат бар. Ошондуктан сени окутууга керек болсо, өз уулумдан артык көрүп багып алууга күчүм жетет, деди Сагын эже. Макулсуңбу? Талап эмне деп айтмак? Дароо макул деш да кыйын. Жок, окубайм деши андан өтө кыйын. Тилимди алга кылайын, деди Сагын эже бул баланын жок дешинен чын ниеттен коркуп. Чын дилден айтып жатам берекем. Сылык өскөн Талап жакшы сөзгө туруштук бере албай калды. Окусам жакшы болот эле, деди акырын. Бала кетиңди айланайын. Бай эле ошентпейсиңби? Эниси да кошо алкайт. Сагын эженин Талапты окутам деп жаналы калбай жатканы бекеринен эмес эле. 10-чуну бүтүп, ошол кезде Фрунзе аталчу борборубузга барып, университетке өтпөй калып, ай өтпөй саанчы болуп иштей баштайт. Өңдүү түстүү, анан да абдан акылдуу кызга кимдердин гана көзү түшпөдү. Балакатка жетип, үйлөнөм деп камынып калган кер мурт жигиттерден баштап, небак 5 балалуу же андан көп балалуу болгон парторг, зоотехник, бухгалтер, клуб башчысы, бригадир эсепчиси менен Айтор айылда Сагынга сугартпаган эркек тана калган жок. Эркекте ар барбы, тең келемби дегенди ойлобой качырат эмеспи? Кызды кээсе айтып ачык сүйдү, кээсе айтпай эле туюк сүйдү. Ушак чыгып турду маал менен. Тиги менен соо эмес, жок, тигини менен соо эмес деген. Нечен жолу энесин кучактап алып ыйлаган күндөр болду. Энеси да саанчы да, кызы менен чогуу иштесе билет да. Кызынын кыялын, кылса кылган жоругун. Өлүгүн көрөйүн. Катындардын оозун ким тыят? Айта беришсин. Алды өзүң тазасыңбы? Кериле басып жүрө бер. Жадаганда өздөрү токтойт, дейт апасы. Саанчыларга жумасына 2-3 ирет башкарма келет. Ал кезде сүттүн планын аткарбай койду деген ол чойгон күнөө болчу да. Башкарма кээде саанчыларды каарып, кээде жылуу сөзүн аябай айтып кетет. Кандай айтса да баарына жаккандай болот. Арасында эл бүтүндөй саанчылар аны жакшы көрүшчү. Кээ бирөөнүн жакшы көргөнү чектен чыкчу. Сүйүү такымдар. Саанчы болуп 2 жыл иштегенден кийин окууга дагы бармай болду. Бул кезде башкармага бул жаш кыз жакшы көрүнчү. Экөөнүн жаш айырмасы 12 жаш. Кыз да бул кишини жакшы көрүп, анын келип чогулуш ачып кетээрин күтүп калчу. Экөөнүн бири-бирин жакшы көрөрү эч кимге билинбеди. Экөө шек берген жок. Бир күнү кыз контордо жүрүптүр. Аны көргөн башкарма кабинетине чакырды. Мага кирчи. Аздан соң кыз кирди. Келгиле кой. Эмне иш менен келдиң эле? Жакында окууга кетем. Эсептешип, эмгек акымды алганы келгем, агай. Алдыңбы анан? Жок. Кечке жууп кел, деди бухгалтер. Чакырчы ошону. Кыз барып чакырып келди. Башкарма айтты. 10 мүнөттүн ичинде бул кызымдын эмгек айлыгын эсептеп туруп, кассирден өз колуң менен алып бер. Уктуңбу? Уктум, деп бухгалтер чыгып кетип, туура 10 мүнөттө кайра келди да, жүрү кассирге, деди кызга. Сыртка чыккандан кийин сурады. Башкармага арыздандыңбы? Жок. Анан эмне? Билбейм. Кассир келин акырайып чакырайып атып, акчасын санап карматты. Акчаны сумкасына салып, кыз башкармага кайра кирди. Рахмат агай, алдым акчаны. Жетерлик бекен? Билбейм, санаган жокмун. Санап жүр. Өз эмгегиң менен тапкан акчаны санап алып жүр. Уурдасаң го бир жөн. Минткен менен өзү деле акча саначу эмес. Кыз уялып турду. Башкарма сурады. Качан кетесиң? Базар күнү. Эмесе мени жакшылап угуп тур кызым. Ошол базар күнү саат 10-до Чолпон атанын автовокзалында мен машина менен ала кетем. Макулсуңбу? Макул. Аны эч ким билбей эле койсун. Макул. 3 күндөн кийин ошол базар күнү түгөл машинесин өзү айдап, саат туура 10-до Сагындын автовокзалга салып кетти. Ошол күндөн далай жыл түгөл зоодон учуп өлгөнчө экөөнүн байланышы үзүлгөн эмес. Аппак Волга Фрунзени көздөй зымырайт. Экөөнүн жүрөгү кошо зымырагандай согот. Быстровкага келгенде экөө бир жерден тамактанышты. Андан чыккандан кийин түгөл бир дүкөнгө кирип, кымбат деп эсептелген шоколадтан экини алып, кызара уялган Сагынга карматты. Машинеде олтургандан кийин арткы орундуктагы кызды берип болчу деп, араңдан зорго эңкейген кыздын бетинен 2 ирет сүйдү да, машинесин от алдырды. Кыздын бети өрттөнүп баратат. Эч ким өпкөн эмес да, энесинен башка. Атасын болсо билбейт, 2 жашында оорудан каза болуптур. Жатар жериң барбы шаарда? Жок.
Апамдын 2 ата өткөн иниси бар. Университетте мугалим экен. Үсөн деген. Ошону таап ал деген. Үйүн билет бекен? Адресин бердиби? Жок, университеттен издесең табасың да деген. Фамилиясы ким экен? Билбейм, сураган эмесмин. Ошондой болчу эле. Эмесе мындай, мен бир жумадай жүрөм, сен жанымда жүр. Кетээрде бирөөлөрдүкүнө жаткырып кетем, анан окууңа өтүп алсаң, жатаканага чыгасың, макулбу? Макул. Фрунзеге келип түгөл түз эле мейманканага айдап, машинени токтотчу жерине Волганы коюп, 2 орундуу бир бөлмө алышты. Мындайды көрбөгөн жаш кыз эмне кылаарын айласын таппайт. Бирок айласы жок эле көнбөскө. Талаага түнөмөкпү. Мейманканадан бөлмө алып, жатып да көрбөгөн, анын жолун да билбейт. Кеч киргенде экөө биринчи кабатка түшүп, ресторандан шашпай тамак ичти. Түгөл 2 рюмка арак да ичти. Кызды кыйнаганда, сунуш кылганда жок. Номурда телевизор бар экен, аны көрүштү. Бир маалда сен жата бер, мен азыр келем деп, түгөл фойеге туруп, 15 мүнөттөн кийин кайра келди. Кыз ары карап жатат, түгөл да жатты, жарыкты өчүрүп. Кызда жүрөк жок. Аздан соң түгөлдүн жай коңуругу угулду. Түгөлдүн борбордо жумушу жок болчу. Атайлап эле сагынды окууга өткөргөнү келген. Анын документтерин өзү айткан университеттин экономикалык факультетине тапшыртып коюп, анан өзүнөн эбактан тааныш, ушул факультетте көп жылдан бери кафедра башчысы болуп иштеген Муратбек дегендикине келип, берчүсүн берип, экөө бир бөтөлкөнү жарап өлүштү. Эртең кетем деген күнү түгөл уруусу бир ушул борборго жашаган эжелериникине келип, сагын ушунда жашап туруусун суранды. Бул аял балпалактаган немекен, инисинин келгенине жөн алык албай, казан асып жиберип, 5 бармакка карк кылды. Кетээрде түгөл эжесин жалгыздатып туруп, толгон акча берди да, кыз эртең келе турганын айтты. Эжеси акчаны араңдан зорго алып, уялып турду. Түгөл мейманканага келсе, сагын китеп окуп олтурган экен. Түгөлдүн келгенине сүйүнө кеткени өңүнөн көрүнүп турду. Кызды ресторанга алып барып тойгозуп, өзү 2 жүздү алып кайра келишти. Караңгы жаңы эле түшкөн. Эртең эрте турабыз, жаталы деп, өзү сыртка чыгып, кыз жаткандан кийин келди да, чечинип жатты. Эжесиникинен аздап алып, анан ресторандан 2 жүздү кошуп алып, кызуу чалыш эле, анысы кызды көбүрөөк саматып жиберди да бир маалда: "Эй сагын, кел менин жаныма", деди акырын. Сагындан үн чыккан жок. "Сагын, кел менин жаныма", кыз деле үндөбөдү. Ошондо эзилбей буйтабай, түз качырчу түгөл ордунан шарт туруп кызга барды. "Сагын, ары жатчы". Кыз төшөгүндө бир силкине жүрөгү түшкөнү менен нары дубалга жабыша жылды. Түгөл жанына жылып, адыял тартты да, диртилдеп турган кызды сыга кучактады. Аздан соң чалкадан салып, бети башын калтырбай өптү. Тээттүн бир кыйла болгончо кызды кычырата кучактап, өпкүлөп, жанын чыгара таштады. Анткени менен кыз абийирин кетирбеди. Кыз ошого аябай ыраазы болгону менен, анын да кумары келген жан чыдагыстай. Эртеси экөө эрте турушту. Түгөл кызды машинесине салып, эжесиникине алып барып, дагы да табыштап, кызга экзамен болоордо дагы келээрин айтып, айылга жол тартты. Экзамен болорго 2 күн калганда түгөл келди. Сагынга айтканы боюнча, сойдура келген килейген ирикти сагын жаткан үйгө таштап, берген чайдан чала була ичип, сагынды алды да баягы мейманканадан орун алышты. Адаттагыдай эле ресторанда тамак ичишти. Бул түнү да түгөл сагынды сыга кучактап, аны тынымсыз өпкөндү коштоп, анткени менен андан ары өткөн жок. 32 деген жашты кечээ жакында басып өтүп, баралына келип бакыйып турган жигит денеси чыңалабышып, көкүрөктө кош мамак таштай катканы менен, дене менен кошо дирт-дирт этип, билинер билинбес, бирок жигиттин жанына чыгарып жиберүүчүдөй онтоосу, баары түгөлдү чектен чыгара алган жок. Азырынча гана, азырынча. Эртеси сагындын экзаменге даярданышына тоскоол болбойн деп, түгөл эрте туруп шаар кыдырып кетти. Анан туп-туура саат 1-де толгон жашылча жемиш көтөрүп келип, экөө андан шашпай маектеше жешти. Анан түгөл кайра кетмей болду эле сагын токтотту. "Агай, мен да сиз менен барайынбы?" Таң кала түшкөн түгөл: "Сабагыңчы?" деди. "Сиз айылга кеткенден бери күнү түн окудум, бүгүнкү күнгө чейин. Эми кечке чейин сиз менен жүрүп эс алсам деп ойлогом жана." "Мейлиң анда жүр." Түгөл шаар көрө эле кызды кыдыртты, паркка алып барды, эң бир укмуш имараттарды, эстеликтерди көрсөттү. Кечке жуук түгөл бут таалганын сезип, бир жайкы кафеге олтурушту. Сагынды кызартып менюдан тамак тандатып,
Экөө шашпай ичишти. Түгөл виносунан да сокту. Сагын болсо азырынча таттуу суусундуктан башка эч нерсе ичпейт. Түгөл да кыйнабайт. Экөөнүн сүйлөгөн сөзү аз, сөздүн көбү түгөлдө. Сагын да ойдогусун тартынбай айтканга көнө баштаган. Ага түгөл ыраазы. Бөтөнчө кыздын жароокер, жалооруй караган карашы аны ээртип, бар жогун билгизбегендей абалга жеткизет. Бул не деген көз караш? Эч нерседен кайра тартпаган, өткүр жигитти жок кылып жибере жаздаган. Бул көз карашка бошураак, борпоңураак жигит болгондо оңкосунан сайлаар беле. Экөөнүн сый мамилеси аз эле убакыттын ичинде сүйүүгө жетип тынды. Эми эр болушса бири-бирисиз жашап көрсүн. Сүйүүнү оңой ойлошот, бирок азыр экөө бири-бирине арзып, чогуу турса да кусаланып турганы менен азапка салып койчу сүйүү келгенин, ал көбүнчө азапка, арманга гана алып келээрине эле салышпады. Лайли менен Мажнунду, Фархат менен Ширинде, анан да өзүбүздүн эле Данияр менен Жамиляны эстешкен жок. Бул акыркы экөөгө качып тынышты. Башкармалыкчы. Сүйүүнүн туткунунда калгандар укса дайым ый угат, көңүл ачып, шапар тээп, ыр уккан аз болот. Түгөлдүн 2 баласы бар. Сагын болсо эч нерсени көрө элек, сан гүлүнүн бир гүлү ачыла элек. Анан кантип бир болмок сүйүүнүн туткунунда калган бул экөө. Азырынча муну да ойлоно элек, тиктешет, эркелетишет, сөзү жок. Дудук сезим менен. Жок, дудук сезим кайдан болсун? Үн сөзү жок түшүндүрөт сүйүү деген шүмшүгүн. А балким кереметиңбе. Эртеси саат 10-до Сагын экзаменге кирип кетти. Кайра саатка жетпей чыкты. 5 алыптыр. Андан соң 10 күнгө жетпеген күндүн ичинде дагы 3 экзамен тапшырып, үчөөнүн тең 4 алды. Биринчи экзаменден кийин ишине кеткен түгөл, экзамендер бүтүп, окууга кимдер өтүп, кимдер калды деген күнү келди. Сагындын окууга өтөөрүнө ишенген. Өзүнүн аракети бар, сезимдүү, анан да сүйлөшүлгөн да, өткөрөм дегени менен. Ошентсе да сар санаа менен келген неме, кыздын студент болгонуна ой да сүйүнбөдүбү. Баса, экинчи ирет келгенде Сагындын өтүнүчү менен ага мейманканадан бир орундуу номер алып берген. Экөө ресторанда көпкө отурушту. Тамактын мыктысынан жешти. Түгөл өзү арак ичип, Сагынга шампан ичирди. 2 бокал. Кыздын башы ошого эле айланды. Анын үстүнө сүйүү бар кошумча баш айлантма. Экөө Сагындын номуруна келип, анын бир кишилик диван кереметине кеңири батышты. Арзуунун кыймылдары кетти. Аны эмесе, эми экөөнү токтотуп көр. Уят менен сыйытың жок, токтото албайт эле бул түнү. Эртеси Сагын аты кыз бойдон, бирок заты кыз дегенден калып төшөктөн турду. Аттиң деген жок. Жүрөгү мурдагыдай эле түгөл агайына багыштала согуп турду. Мурункудан катуу да, мурункудан кусалуу да. Ошентип Сагын окуп жүрдү. Түгөл экөө айына 1-2 ирет сөзсүз жолугушат. Небагыле бир бүтүнгө айланышкан. Сагынга эмне деген гана жигиттер жабышпады. Бирине көңүл чапкан жок. Түгөл болсо күн өткөн сайын Сагын менен көбүрөөк жолугушкусу келет. Бирок түйшүгү түмөн, бир килейген чарбаны башкарыш оңой бекен. Эмне? Бир күнү түгөл борборго келип, Сагындын жатаканасынан алып, бара жүргөн мейманканасына алып барды. Бул жолу Сагын менен бир чоң маселе чечкени келген. Экөө тамактанып, номурга келишкенде, Сагын түгөл агайынын көзүнөн кандайдыр бир капалыкты же армандыгы көрдү. Анын мындай көз карашын көрө элек эле, а балким болсо да элес албагандыр, байкабагандыр. Сагынтай, деди түгөл бир маалда. Сен мага арзып тапкан түбөлүк аялымдай эле болуп калдың, чынбы? Чын, деди Сагын эч токтоосуз. Андай болсо, чогуу жашабайлыбы? Сагын бир селт эте түшүп, башын жерге салды. Мындай өтө оор суроону угуп көрүппү эмне? Не деп жооп бермек? 2 баласын, аялын таштатып, кайсы бети менен жашайт? Антөөгө күчү жетпейт, бирөөнүн убалына кала албайт. Ушундай ой келди бат эле. Анан айтты. Айтаары азап сезилсе да. Мен түбөлүк, сиздикимин агай, бирок мен сиз менен жашай албайм. Меники болсоң, эмнеге жашай албайсың, Сагынтай? Меники болуп туруп эмнеге? Аялыңызды күйөөдөн, балдарыңызды атадан айрылтсам, мен ким болом, агай? Ошондо бул кыз ким болоорун айта албай, биле албай турду түгөл. Жаным менин, деди түгөл, кызды капшыра кучактап. Кереметим менин. Сага жетпей бул дүйнөдөн өтүп кете турбаймынбы? Азапко бул, тозокко бул. Сагынтайым. Кыз үндөбөй кыналат. 2 дене биригип барат, биригип. Сен жанымда жок жашоонун мага кереги барбы? Ошону айтчы, жаным. Сиз каалаган убакта мен ар дайым жаныңыздамын го. Ар дайым ошондой болот. Сиз каалап бүткөнчө.
Мени каалап бүтөт деп ойлойсуңбу? Дагы бир күнү супсулуу кызды сүйүп калсаңызчы? Сен турганда кимди сүйөт элем? Менин сүйүүм сени менен бүтөт. Аны кайдан билесиз? Жүрөгүм айткан не бактан. Үн катышпай кучакташып, бир топ олтургандан кийин төшөккө жатышты. Адаттагыдай арзышуу, эзилишүү, жыргашуу. Жанагы сөз уланды. Мени менен жашабасаң, бул жарык дүйнөдөн жалгыз өтөт белең. Көңүлүң чапкан жигит табылса баш кошуп ал. Ошондо менин шорум болот. А бирок менин каалоом сени бактысыз кылбашы керек. Өзүң мени айткандай, сен да бир супсулуу, керилген жигитти сүйүп калаарсың. Сиз менен бүтөт менин сүйүүм. Аны кайдан билесиң? Сиздикиндей эле? Аны менин жүрөгүм айткан эч жактан. Дагы да экөө ойго батышты, үндөшпөй. Дагы да жан кыйнашты бирге жашоонун жолун табышпай. Түбү жок, туңгуюк. Кыз батынды минтип сүйлөөгө. Күйөөгө чыксам да мен сиздики бойдон калам. Бул сөз түгөлдү жиндик кыла жаздады. Кызды сыга кучактап, өпкүлөдү, көбүрет. Сөзсүз күйөөгө чыгышың керек, Сагынтай. Бала чака күтүшүң керек. Ал экөөбүздүн сүйүүбүздөн күчтүү, ыйык, тукумулоо дегенден улуу нерсе жок дешет го бул жарыкчылыкта. Мен күйөөгө чыгып балалуу болсом, сиз мени таштап келбей калбайсызбы? Сен макул десең, кезигишип турам да. Түбөлүк макулмун дедим го. Эгер күйөөң билип калсачы? Билсе башынан баштап баарын жашырбай айтып берем. Жашасаң мен мына, жашабасаң кетчү жолуң тегине дейм. Дагы бир саам унчугушпай жаткандан кийин кыз дагы минтти. Агай, сизден бир эркек, бир кыздуу болуп жашай берсемчи? Баарынан улук тукумулоо дебедиңизби? Жок, сен сөзсүз бирөө менен турмуш курушуң керек. Бул менин каалоом гана эмес, талабым да, уктуңбу? Уктум. Кыз түгөлгө дагы да жабыша кыналып өбүп турду. Айтса айтпаса төгүнбө, жашыруун сырдын элге кандай да болбосун жетишээ боюнча кыргыз деген биринчи орунда турат. Эч нерсе жашыра албайт биздин элде. Ай, бергелчи, эч кимге оозуңдан чыгара көрбө деп башталат жашыруун сөз. Аны эмесе, кирген суудай кетти дей бер. Оозуңдан чыгарба деген бүт баарына жарыя кыл деген менен барабар. Түгөлдүн Сагын менен байланышы жарым жылга жетпей, айылга бүт угулуп, районго чейин жетип барды. Бир күнү райком чакыртты Түгөлдү. Мурунку күнү эле чогулуш болуп кезикпеди беле. Эмне бале болуп кетти деп Түгөл көп болбосо да аз санаа менен келди. Райкомго кирип учурашып, көрсөткөн орунга олтургандан кийин райком бир барак сунду. Ме, окучу. Түгөл окуду. Окуп баратып кызарып кетти. Бул ээси жазылбаган катта Түгөлдүн колхозду жеп жатканын, баарына жаманы бир бузулган кыз менен жүрүп алганын, тезинен чара көрүш керектигин, партиядан чыгарыш керектигин жазыптыр. Түгөл окуп бүтүп, шалдайып олтуруп калды. Окуп бүттүңбү? Ооба. Чын жазыппы? Чын. Баары чынбы? Жок. Кыз жөнүндөгүсү гана. Ошол жакшы кеп банан. Мен үчүн жакшы. Райком бул жигитти жакшы көрчү. Эмне деп акыл айтаарды билбей туруп, анан минтти. Байкаш керек андай иште. Байкаш керек. Бир кезде өзү сүйүп жетпей калып, эмдигече эстей жүрчү аялды көз алдына келтирди. Бар иштей бер, байкап жүр. Мага да залалың тийиши мүмкүн. Аны да ойлон. Ал дагы каттуу болсо өзүң тытып кой. Алып кетип. Түгөл атасындай көргөн райкомго ыраазы боло коштошуп сыртка чыкты. Айылга чейин мээсин шишитеп ойлонду. Каттын ээси ким болду экен деп. 5-6 кишиден шектенип, алардын кимиси экенин даана биле албады. Ошондон бир айча мурун Түгөлдүн Сагын менен байланышын анын аялы Бүбүсара менен Сагындын энеси Буурулча бир күндө угушту. Экөө эки үйдө жинди болушту. Экөө экөөнү жектеп турушту. Колхоздо эсепчи болуп иштеген Жолдошбай деген бар эле. Бул киши бир кезде районго чейин кызматка жетип, анан төмөндөп колхозго башкарма болуп, андан 2-3 кызмат ылдый иштеп, акыры эң кичине кызматы эсептелген эсепчи болуп токтогон. Ичи таар, көрө албас, жеп ичкенге 2 көзү 4, ушакты жаман, катындан жакшы айткан неме эле. Бир инкубатордон чыккансып, анын аялы да күйөөсүнүн өзү. Ушагы менен ойсо келеге биринен бири жол талашат. Атын өчкүрдүн аты Алтынгүл. Карачай, алтын дагы гүл дагы. Мына ошол Алтынгүл Бүбүсарага көп келчү. Ал жактырбаса да тегини муну жамандап, жагынып келе берчү. Башкарманын аялы менен жакын болуш укмуш эмей. Ошол аял кандайдыр Түгөл менен Сагындын байланышын уккан. Анан Бүбүсарага өз киши болгонсуп, кошо күйүшөөрү сыяктанып, бир күнү келип айтып атпайбы? Ал сырды уккан Бүбүсара дал болду. Ошону айткан бул аял албарсты болуп көрүндү.
өңі қуарып, көзі тұмандап кетті. Алтынгүл анын кебетесінен қорқып, кеткенге шашты. Андан түзеле барып, Бурулчага да айтты. Жан тарта, жакынсынта. Бурулча жинди болду. Анткен менен экинчи жолоо деп Алтынгүлдү үйүнөн кууп чыкканга акыл жетти. Бүбүсара Алтынгүл кетери менен муун жүүнү бошой, эптеп диванга жетип кулады. Анан мындайда даяр болчу көз жашы келди, ыйлады. Жанагы мастандын чыгарган ушак сөзү болуп жүрбөсүн деп үмүттөндү. Бул аял аябай токтоо, эч кимге зыяны жок, ашкере ак көңүл адам эле. Эч качан оозунан жаман сөз чыкчу эмес. Эми анын башына кайгы келди. Бир күнгө да, бир жылга да эмес, түбөлүк келди. Күйөөсү менен Сагындын байланышына көзү жеткенден кийин да күйөөсүнө бир ооз жаман сөз айтпады. Ичтен сызды, ичтен тынды. Кийин улуу баласы 7-чи окуп жатып, капыстан суук тийгизип бат эле өлүп тынганда, күйөөсүнүн кайгысы уулунун кайгысына өтүп кетти. Кийин талап төрөлүп, ошол наристеси көңүлүн көтөрдү. Баарына кол шилтеп, ошого берилип кетти. Түгөл болсо Сагындан өлөр өлгөнчө кол үзгөн жок. Сагын небак окуусун бүтүп, иштеп, анан 30дан өтөйүн дегенде барып, бир май болпоч немеге күйөөгө чыкты. Аны биринчи аялы таштап, башка күйөөгө тийип кетиптир. Сагындын бул күйөөсү Сагынтай деп эркелетип, анын эмне кылып жүргөнү менен ныпым иши жок жүрө берет. Экөө 3 уул, бир кыздуу болушту. Сагын Түгөлдүн аскадан учуп каза болгонун уккандан кийин кандай гана боздоду дейсиң. Кудайга үнү жеткендей болду го. Бүлөсүнөн жашырмыш эткени менен алар билди чоң кайгыны. Эмне болду дешти. Жөн эле деди Сагын. Кийин улуу уулунун машинесин айдатып алып, Түгөлдүн мүрзөсүнө барып да келди. Ошондо деми сууду. Түгөлдүн эстелигинин жанында көздөн жаш алып турганда уулу сурады. Эки баланын атасы, жашы 23-тө. Апа, бул ким эле? Жакшы адам эле башкарма. Менин окуткан ушул киши. Атадай киши го, Ооба, атаңдай киши болчу деди Сагын. Анан ичинен ойлоп койду. Бул киши атаңдай болсо, ушул жерге келет белем балам. Бул киши деген мен үчүн жалгыз адам эле. Бул жарык дүйнөдө. Мына эми өмүр бою өзүн ардап койгон адамынын кичүү уулун кезиктирип олтурат. Бул мээрими төгүлгөн аялды талапта дароо жактырды. Эмнегедир апасына окшоштуруп жиберип, бир муңайып алды. Ошентип экөө кезигишкенден бир жумадан кийин эне бала өңдөнө ээрчип, борборго келишти. Талап шаарды билбейт. Армияга баратканда анан келатканда чет бучкагын гана көргөн. Эми даана көрдү бир топ жерин. Анткени Сагын эжесинин үйүнө жетиш үчүн автовокзалдан чыгып, шаардын борбордук бөлүгүн бүт айланып өтүш керек экен. Эженин үйү шаардын түштүк тарабындагы парктын четиндеги жайгашкан заңгыраган үй экен. Короого кирип эле Талаптын көзү жайнады. Ичи толтура кызыл-тазыл, түркүн гүл, короо мизилдейт. Кээ бир үйдүн ичи да мынча таза болбос. Үйгө бутту чечип киргенде эле бут уялгандай, жерге салынган килемдер, киребериштен баштап чоң бөлмөнүн ичине чейин сонун жыгач таш. Дарбаза ачкан 18-19дардагы кыз кайра-кайра апасын өпкүлөп жатат. Анан Талапты 1-2 ирет карап койду. Көзү тойбоду анын жупуну кийимине. Талап төркү үйдөгү дивандан орун алып, Сагын кызы экөө ашканага чыкканда кызы сурады. Мама, тиги деревняны кайдан таап алдың? Кой, антип айтпа каралдым. Ал бир мыкты кишинин баласы. Мыкты кишинин баласы болсо, шикарно кийинип койбойбу? Бул бала жаш кезинде ал киши казы болуп калган. Анан бат эле энеси өлгөн. Тоголок жетим калган. Жалгыз агасы алкаш болуп ата-энеден калган мал-салды эмерегине чейин сатып ичсе, бул байкуш эмне кылмак эле? Же айылда дурус иш жок болсо? Бул баланын атасы менин окуума чоң жардам берген. Аябай сонун киши болчу, раматылык, деп Сагын муңая калды эле кызы түз эле айтты. Мама, сиз а кишини сүйчү элеңиз. Сагын эже селт этти, бирок айтты. Жакшы көрчүмүн. Кызы эми ички үйдө олтурган жигитке боору ооруп турду. Апа, жакшы кийимдерди сатып бербейсизби? Мен да ошону ойлоп келдим. Сиз аябай сонун кишисиз, мама? Деди кызы энесин кучактап, өп алды. Ай болду эми, кантет? Бат эле ички үйдөгү узун үстөл тамак ашка толуп, эми чай куюларда локуйган бир киши кирди. Үй ээси экен. Талап тура калып салам берип, туруп калды эле. Тигил киши олтура кой, деп өзү да олтурду. Адатта үйгө чоочун бирөө келсе сурайт го, кимсиң, кайдансың деп, а бу киши сурабады. Чай ичилип жатканда Сагын баштады кепти. Ай Саке, бул жигит биздин айылдан болот. Деди Сакеси.
Анан эми эстегенсип: «Энемдер, жалпы туугандар аман-эсен жатышыптырбы?» деп койду. «Аман турушуптур». Жакшы. Тиги киши 2 чыны чайдан кийин: «Силер шашпай ичкиле, мен бир аз эс алайын» деп башка бөлмөгө шашпай кирип кетти. «Жездең болот», деди Сагын Талапка. «Жакшы жездең болот» деп кошумчалап койду. «Андан эч тартынба». Бир аздан кийин Сагын эженин кичүү уулу келди. Кыздан улуу. Берки эки улуу өзүнчө түтүн булатып кетишкен экен. Аларды Талап кийинчерээк көрдү. Жибектей созулган немелер экен. Мамалап папалап турушат экен, ата-энесинин кирпиги менен тең айланып. Бул келген кичүү баласы Талапка эйле салам берип маңдайына олтурду. Мамасы бул мейман таякелеринен болоорун айтып тааныштырды. Улуу туруп дагы да колун берди. «Кубат» деп атын айтып. Эртеси Кубат Аудисин айдап, мамасын, карындашын салып, анан Талапты салып чоң базарга келишти. Машинени бир жерге токтотуп төртөө базар кыдырышты. Талапка үчөөлүп тандашып, көз жоосун алган кийимдерди толтура алып беришти. Талаптын уялганын айтпа, же кереги жок деп айтканга даабайт, жерге кире жаздай уялат. Кийин иштеп акча тапсам баарынан кутулам дейт ичинде. Ырас эле тээ кийин эжеси менен карындашына $1,5 миң белек кылганы бар. Азырынча булардан уялып турду. Талапта окуйун деген ой жок болчу. Бир ирет Сагын эжеси экөө ушул жөнүндө сүйлөшкөндө Талап ачык эле айткан: «Окууга деле көңүлүм жок эже. Андан көрө бир ылайыктуу иш болсо иштейт элем». «Мейлиң балам» деген ошондо эжеси. «Көңүлүң каалаганды жаса. Бир иш караштырып көрөлү». Ошондон бир жума чамасы өткөндө Талапты бир заправкага орноштурушту. Бир айча көнүгүп, окуучу болгондон кийин өз алдынча май куят, өзүнүн жанында жардамчысын, сыртта май куюп акча алган 4 кызды, анан да бул заправканы кайтарган 2 жигитке чоң. Бул жайдын ээси Сагын эженин уулунун жакшы таанышы экен. Аты Алик. Анысы өз атыбы же Асанбай менен ак жолдон чыккан атпы, Айтор, баары Алик дешет. Өзү Курч, аны менен бирге Адилет, ак тил жигит. Аз өтпөй жарым жылдабы ошол Алик кожоюн Талапты өз инисиндей көрүп калды. Ошол жарым жылдан кийин Талапты Казакстандын бензин, солярка ташыган машинелерге көзөмөл кылып, кайтарчу жигиттерге кошту. Айлык акысы туура 5 эсеге көбөйдү. Ошондо Сагын эжесинин кой дегенине карабай, өзү менен чогуу иштеген бир жигит менен квартирага чыгып кетти. Ата-энеси барда баары дайын болуп, акча кармачу эмес. Алар өлгөндөн кийин жогунан кармаган жок. Эми тутам акчанын айласын таппай, анан Сагын эжесине каттыра баштады. «Мынчасын сиз алыңыз, калганын катып коюңуз» деген адегенде. Ошондо эжеси айткан: «Ай балам, мага акча берем дегениңди кой. Бизде Кудай буйрса баары бар. Оокаттан кем карчыбыз жок. Өзүңө катып берейин мындан ары. Үй жай күтөсүң, бала чакалуу болосуң. Ошого топтош керек каражатты» деген. Бул жерде иштегенине 2 жыл айланганда Талап бензовоздорду коштоп жүрүүчүлөрдүн жетекчиси болуп калды. Ага мындай бир окуя себепкер болгон. Бир ирет 3 бензовоз үчөө тең килейген КамАЗдар бензинди баса куюп Бишкектен көздөй жолго чыкты, Казакстандан. Баратканда да келатканда да сөзсүз түрдө күндүзү жол жүрүшөт. Бул катуу тартип. Ошол күнү сүйлөшүп алгансып 2 машиненин дөңгөлөгү удаа жарылып, 3-чү машиненин моторунун бир жери бузулуп, Айтор баарынын убарасы 2 саатта өтүп, Кыргыз чек арасына аз калганда үрүл-бүрүл болуп калган. Аңгыча эле 2 жеңил машине жолдо туурасынан токтой калып, Талаптарды токтотушту. Талап чоңу менен алдыңкы машинеде эле. Машинелер токтогондон кийин тегил жегил машинеден түшкөн 3 жигит түз эле Талаптарды көздөй басып, ачылган 2 эшиктен экөө тапанча сунушту. «Түшүңдер». Айла жок шоопур болуп үчөө жерге түштү. Талаптар турган машиненин жөлөнгүчүнүн артында уруксаты бар 2 мылтык бар эле. Аны алууга да үлгүрүшкөн жок. Жанагы 3 казактын бири Талаптарды кайтарып калып, экөө арткы машинелерди көздөй басышты. Дал ошондо бир нерсеге алаксый калган жалгыз казакты Талап дал табарсыкка тээп чыкты да, машинеге секирип кирип, жөлөнгүчтү көтөрө берип, 2 мылтыкты алып кайра ыргыды. Шоопур эле калыптыр. Бир мылтыкты ага берип, чоңун сураса ал талааны көздөй сызып кетиптир. Экөө жанагы экөөнүн артына аткылап калды. Бататар мылтыктар жөн эле чак-челекей кылып жиберди, жер жаңыртып. 2 казак кайрылып, ок чыгарууга жарабай, талаалай качты. Эми Талаптар казактардын машинесин көздөй тарсылдатышты. Машинелер сызды дайынсыз. 3 машине туура 1 саат чоңун күтүштү. Үн салышты, дайыны жок. Ошондо гана кете беришти. Эртеси түшкө маал келди чоң сөрөй. Анан дароо кайткыс айдалып, анын ордуна Талап шайланды.
Мааниси чоң да, айлыгы да арбыды. 3-чү жылы талап шаардын борбор тарабы деп эсептелген райондон 2 бөлмө квартира сатып алды. Ошондо сагын эжесинин сүйүнгөнүн айтып, балдарына балканактай кой алдырып сойдуруп, эзилте бышыртып, бүт бүлөөсү менен талаптын үйүн куттуктап барышты. Бул ырыстуу бүлөгө жетин албаган талап колдон келишинче сыйлап, көнбөгөн жайына койбой, ар бирине бирден белек берди. Ошол бензин солярка менен байланышкан 3 жыл ичинде талап көп нерсени көрдү. Урушуп мушташууга туура келди. Рекеттердин таягын жеп, жыга чапса өжөрлөнө кайра туруп, бир топторун чоочутуп да койду. Эми ал бул фирманын жалпы коопсуздук кызматынын чоңу болуп иштей баштады. Айттырбай билесиңер да, акчасын көбөйдү. Эми анын атын бир топ бизнесмендер, рекеттер жана рекет чалыштар, майда барат хулигандар билет. Бир жылдан бери акча төлөп, бир жакшы машыктыруучудан сабак алат. Эрежеси жок караандай мушташтан жумасына 3 жолу. Олбурлуу неме эми оңой менен алдырбай 3-4-өөнө. Бир күнү бактарак жаңыдан бүчүр байлап жаткан жаз айлары эле. Офисте олтурса эшик тоскон жигит келди. Сени сыртта бирөө чакырып жатат деп. Бул ким болуп кетти деп дароо чыкты. Узун бойлуу, тизесинен келген тери күрмө кийген жигит сылык учурашып туруп айтты. Сизди тиги машинеде бир байке чакыртып жатат. Ал эмне болгон байке деп, талап бул жигит көрсөткөн жолдун наркы четиндеги терезелери караңгылатылган жип жакты карады. Барсаңыз тааныйсыз. Талап аздап чочулаганы менен намысы алдыга чыгып, жигитти баштай басып, түз эле машиненин арткы эшигин ачып сурады. Мен кимге керекмин? Мага, деди артта отурган бир олбурлуу, өзүнөн бир топ улуу жигит. Кел отур. Талап анын жанына отургандан кийин тиги айтты. Мени тааныбайт белең, атым Сарыөзөн, Чуйский болот. Тааныйм, деди талап, анан сөзүн оңдоп койду. Угуп жүрөм байке. Бул Сарыөзөн Чуйский деген кличкалуу жигит өлкөнүн Крим дүйнөсүндөгүлөрдүн акыркыларынан эмес болчу. Атагы алыста эле. Анын атын укканда бизнесмендерби же башкасыбы бир селт этип алышаар бар эле. Буга эмнеге керек болуп калдым экен деп ойлоп жиберди талап. Тигил айтты түз эле. Мени менен иштегенге кандайсың? Эмне иш? А дегенде макулсуңбу? Жоксуң бошон айт. Анан сура эмне иш экенин. Закондуу иш болсо макулмун, деди талап. Тиги күлдү. Законсуз да иш жасамак белек. Менин жигиттеримдин катарында болууга кандайсың? Ойлонуп көрсөм болобу? Ойлонгу да эмне, депутаттыкка көрсөтүлүп жаттың беле? Макул же жок де? Макул. Талаптын минтпеске чарасы жок эле. Жок деген сөз менен кошо жоголуп кетишиң бар. Мен да ушул жоопту күттүм эле. Келе колуңду. Мындан ары сен менин жигитимсиң деп талаптын колун бекем кысты. Ошол эле күнү талап Аликти аябай капага салып, ишинен бошонуп кетти. Аликтин капа болгонун айтпа. Биринчиден бир тууганындай көрүп калган. Анан да мыкты, тайманбас, ишенимдүү жигит эмес беле. Эмне, айлыкты аз дедиңби? Деди Алик. Аз десең канчага аласаң ошончо кошуп берейин. Жок, кеп анда эмес, Алик байке. Анан эмнеде? Азыр айта албайм. Кийин өзүңүз угаарсыз. Сизге болсо өмүр өткөнчө ыраазымын, чын сөзүм. Мейлиң эми деп, Алик талапты кучагына алып коштошту. Сарыөзөн Чуйский ар дайым мыкты жигиттер менен өз армиясын толуктап турчу. Андай жигиттерди далайга сыртынан сынатып, анан өзү байкап, аябай бышыктап туруп гана алчу. Бул талап деген жигиттин кабарын бир кафеде өзүнүн 3 жигити менен болгон катуу мушташтан кийин уккан. Ошондо талап кафеге ички тамакка кирген. Бир жерден орун алып, тамакка заказ берди. Залда киши бир топ эле, маңдайлаш үстөлдө 3 жигит бакылдашып ичип жеп олтурушат. Бир маалда талап менен алардын биринин көздөрү чагылыша түштү эле, тиги кыйкырды. Эй, эмне эсиң ооп тиктейсиң? Бери келсең, деди сөөмөй менен чакырып. Убактым жок, иничек, деди талап эч шашпай. Тиги жарылып кете жаздады. Эй, ниңди, сука, мен сага иничек белем, я, деп туруп келип, талапты түз эле көк желкеге бир салды. Мес сага иничек. Талап ордунан атып турду да, муш бери ыраазы болуп турган немени ичке бир уруп, табарсыкка келиштире теип калды. Тиги бир эле деп бакырып оңкодон түштү. Тиги эки досу жардамга чуркады. Алардын бирин урганча, экинчиси талапты ичке тепти. Талап кулады. Экөөлөп тепкилеп калышты. Ошол учурда Кудай жалгап 3 милиция кирип келип, тепкини токтотушту. Болбосо талаптын тирүү калышы күмөн эле. Милициялар төртөөнү машинеге тыгып, милицияканага алып барып, камерага тыгып ташташты. Ал жерде киши батпайт. Аздан соң төртөөнү чыгарып, суракка алган өңдөнүп, тиги үчөөнү чыгарып жиберишти.
Көрсө, сотовый менен бири Сарыөзөн Чуйскийге чалып койгон туура. Таяк жеген талап эртеси чыкты. Түндөгү үчөө талаптын ким экенин, кайда иштээрин сурактап угушкан. Алардан Чуйский укканда көңүлгө түйүп койгон. Ошентип талап Чуйскийдин жигиттеринин катарына катталды. Эми бул жерден тескери басып кетүү деген болбойт. Тагдыры бир Кудайдын, бир Чуйскийдин колунда. Чуйский демекчи ал жөнүндө дагы бир эки ооз сөз. Кличкасы айтып тургандай ал Чуйдун кулуну. Борбордо туулуп өскөн. Шаардык чала кыргыз эмес, накта кыргыз. Кыргыз тилин да элинин толгон токой салттарын да мыкты билет. Атасы тарыхчы, илимдин кандидаты болгон. Кыргызчылыкка мына ошол киши үйрөткөн. Ал Чуйский 19-га чыгып университеттин юридикалык факультетинин 2-курсунда окуп жатканда каза болду. Рак дешти. Атасы ошондо туура 50-дө эле. Жаман бала бир атасы өлгөндө көбөт, бир аял алганда көбөт деп коет го. Чуйский жаман деле бала эмес эле. Бирок атасы өлгөндөн кийин ой да көптү. Жалгыз бала 3 кыздын ортосунда, апасы эч нерсе кыла албайт. Ошол атасы өлгөндөн 1 жылча өткөндө жаңы эле ашын беришкен. Чуйский бир баланын жаагын сындыра коюп, окуудан гана айдалбастан 3 жылга кесилип да кетти. Эки тилде тың сүйлөп, баскан турганы дагы тың, калпайтпай түз жүргөн. Анан калса тайманбаган бул бала түрмөдө бат эле авторитеттердин катарында жүрүүгө укук алды. Туура 3 жыл олтургандан кийин чыгып келип, өзү курдуу классташ тааныштарынан топ түздү. Акча өндүрүүгө түштү. Жанагы рекеттегендердин алгачкыларынан эле. Бир күнү бир килейген кафенин ээсине 2 жигитин жиберет. Өндүрүп келгиле деп. Кафе ээси өзү да рекет чалыш неме болчу. Көпкөн 3 баласы бар. Алды 25-те, арты 20-да. Ошол төртөөлөп мынассага акча деп Чуйскийдин 2 жигитин көк челек кылып тепкилеп көчөгө сүйрөп салат. Анаңды ит кыргыз дешип, ал 2 шорду эптеп туруп Чуйскийге келишет. Анын жинденгенин айтпа. Дароо 6 жигитин алып, өзү менен жетөө болуп, арматура, таяк менен куралданып, кафеге барып таш талканын чыгарышат. Кафенин ээсин 3 баласын өлөөрчө тепкилешет. Төртөөнүн тең кабыргалары сынып, бети башынын тамтык калбайт. Тез жардам алып кетет түз эле реанимацияга. Ишти милиция колго алат. 4 өзбек биринин артынан бири айыгып чыгат. Милиция дурус иштеп Чуйскийди кармайт. Калган 6 да колго түшөт. 7 соттолот. Алды 7 жыл. Чуйский баш болгон. Калгандары 5 жылдан алат. Чуйский баягы мурда жаткан жерине жатат. Жегени эт, чучук, ичкени арактын түрү. Кааласа коньяк. Эркиндикте калган жигиттери эч нерседен кем кылышпайт. Жакшы жүрүш турушу үчүн деп ананда акча ортого түшүп, түрмөдөн 5 жылда бошоп, ошол жерден Сарыөзөн Чуйский деген атты алып чыгып келет. Эми көрүп ал. 2 рекет түрмөдө олтурганда да жакшы олтуруп, аты Крым дүйнөнү аралай чаап, ал дүйнөнүн өз адамы катары каралып, мен деген авторитеттер аздап эсептеше баштап, айтор Чуйскийдин зоболосу күндөн күнгө артты. Эми 2 жигити барып баягыдай таяк жеп келбейт. Бир ооз эле Чуйскийден десе болду. Айткан талап аткарылат. Ошол Чуйский экинчи ирет бошоп келгенде баягы Союз дегендин быт-жыты чыгып, анын ичинде кыргыздардын да иш балдасы чыгып, алдуусу алсызын, акылдуусу акмагын, тыңы жүдөөсүн тирилей жеп жаткан. Чуйский убагында гана чыккан экен. Ошол чыккандан кийин 2-3 жылдын ичинде бир эмес 10 өмүргө жете турган дүйнөнү топтоп салды. Май куйган жайлары менен акча алмаштыруучу жайлары, 4-5 кафеси, бала бакчадан мейманканага айланган 3 жайы, тамак аш сатчу килейген 2 дүкөнү бар. Булар көрүнөсү, билингени ал эми көмүскөсү канча дейсиң? Эч ким билбейт. Бул бир жыргал. Экинчи жыргал милиция, прокуратура, соттордогу керектүү адамдар анын колунда. Акча менен жалаң доллар деген өтө касиеттүү да, коркунучтуу да. Кың дегенин акча менен талпайда чабат. Талпагын ташка жайылат. Аялы да кеңире. Борбордо 2 аялы, алардан 5 баласы. Көлдө балыкчыда 1 аялы, 2 баласы менен. Ал эми кээде көңүлү чаап койгон кыз келиндерди кайсы жинди эсептемек, эсепсиз эмеспи? Мингени белгилүү да. Кааласа жип, кааласа Мерседес, Ауди же башкасы болуп, 7-8 бар андай машинелердин. Талап дароо эле Чуйскийдин жакын жигиттеринен болуп катталган жок. Ал үчүн далай сыноолордон өтүшү керек. Азыр болсо ал Чуйскийдин борбордон 10 чакты чакырым тоо тараптагы Эңге Зээрде 2 кабат дачасын кайтарган 5 жигиттин катарында. Суткалап экекиден кезметтешет. Келгенине 15 күн болгондо Чуйскийдин жеке бухгалтери өзү келип, талапка айлык берди, доллар менен. Мурунку ишине караганда кемирээк экен, бирок талап аны эле салган жок.
кезеги келгенде андай акчаны бул жерде тутамдарын ачкөз болбосо да ойлоп койду. Бир күнү Чуйский 20дан ашык жигитин алып, алардын арасында сменден бош талап да бар эле. Шаардын батыш тарабын көздөй бош машина менен жөнөдү. 5 машина менен жөнөдү. Талап билбейт кайда, эмнеге баратышканын. Себеби мындай эле, шаарда менменсинген бир топ кирим авторитеттердин бири кийинки күндөр ого эле көп, эч ким көзүнө көрүнбөй, бүт өлкөнү жалгыз бийлөөчүдөй болуп бараткан эркин күрөш боюнча өлкөнүн 2-3 жолку чемпиону бар эле. Мына ошол менен кимиси ким экенин аныктоо үчүн бараткан Чуйский. Экөө бирөөлөр аркылуу мурдагы күнү макулдашкан. Кезигүү шаардын 10 чакырым алыс талаада болмок. Бир жагында калың алма өрүк багы өскөн, экинчи жагы чоң суу. Экөөнүн ортосу ошол талаа. Болжогон жерге жетип, машинеден жаңы эле түшө баштаганда, дал маңдайкы бактын ичинен автоматтардын татыраган үнү чыгып, ок жаап кирди. Талап жаңы эле машинеден түшкөн. Алдыңкы машинеден түшүп, ийнин кармай жыгылган Чуйскийди көрүп, ага бир секирип жетти да, жата калып сүйрөп, машиненин далдаасына алып барды. Чуйскийдин жан сакчылары өздөрүнүн жанын ала качып, небак далдаалана калышыптыр. Аздан соң Чуйскийдин жигиттери эстерине келип, автомат тапанчалары ишке кирди эле, каршы тараптан ок атуу токтоду. Ошондо берки тарап өтө сак болуп бак аралашты. Небак жөнөй беришиптир. Бактын ар жагында узап бараткан эки кара жипти гана көрүп калышыптыр. Оңдой берди болуп, Чуйскийдин эки жигити анан өзү гана жеңил жараат алышкан экен. Ооруканага жатпай эле таңдырып кайтышты. Ошол окуя болгондон эртеси эле Чуйский өзүнүн 4 жан сакчысын кууп жиберди. Атышууда өзүн таштай качкандар үчүн. Алардын ордуна башка жигиттерине 4өөнү алып, 3-4 саат бою алардын милдетин үйрөттү. Төртөөнүн ичинде талап да бар болчу. Улам убакыт өткөн сайын Чуйский талапты жакшы көрүп, ага өзүнчө ишенгендей ишене баштады. Бүтүндөй жигиттери да талапты сыйлаганга өтүштү. Шефинин да, анын жигиттеринин да сыйына талап кара күчү, булчуңу менен эмес, тунук акылы, токтоолугу, анан да тайманбастыгынын аркасында татыды. Анан калса, жүрөгүндө карасы жок, жан эле да. Күндөрдүн бир күнүндө Чуйский дачасына жумурткадай тоголонгон тай сойдуруп, ар түрдүү иштен 5-50 жигитти топтоп, чоң тамак берди. Калган 50ден ашык жигитти ар кай жердеги дүкөндөрдө, заправкаларда, офисте, дагы жашыруун иштерде эле. Мына ошол тоодой эт, көлдөй чык менен ичимдик, башка да сан түр тамагы бар дасторкон үстүндө Чуйский сөз сүйлөп, талапты мактады да, бүтүндөй жигиттеринин баштыгына шайлады. Жигиттеринин бир тобу талапты чын дилден куттукташты. Адамдын баары бирдей эмес, алардын аласы менен чаласы болот. Кээ биринин ичи күйүп турду. Жамандык менен жакшылыкты бирдей көтөрө билген талап ушул жерде мурдун дарт айткан жок. Тескерисинче өтө уялып турду. Бул орунга өзү жутунуп жеткенсеп. Ошондон баштап талаптын кадыры ого бетер өстү. Жек көргөндөрдүн жек көрүүсү кошо өстү. Кызыгы өзү аябай ишенген жигиттин бир күнү сатып кетүүчүдөй болуп, тээ көңүлүнүн тереңинде Чуйский аздап болсо да чочогансыйт. Бирок кайра ишенгени жеңип кетет. Талаптын кабары башка топтордо да дайым болду. Кээ бир кирим топтордун абышкалары, ана башылары ушундай ишенимдүү жигиттерим болсо деп көңүлдөнүшчү. Талап Чуйскийге 5 жылдан ашык таза кызмат өтөдү. Ошол жылдарда атышып да, мушташып да көрдү. $100,000 берем, мага кел деген бирөөнү да барган жок. Мени ушинтип чакыртып жатат деп Чуйскийге да айтпады. Ошентип жүргөн күндөрдүн биринде талап Чуйский менен жалгыздап сүйлөштү. Байке, 1-2 айдан бери сизге бир өтүнүчүмдү айта албай жүрөм. Анан бүгүн айтайын дедим. Айта албай жүргөн ал эмне сөз экен? Айт, тартынба. Сиздин кызматыңызды кылганыма 5 жылдан ашты. Эми өзүмчө оокат кылсамбы дедим эле. Чуйский мындай сөздү эч күткөн эмес. Көкүрөгүндө бир селт этип алды. Бул жигиттин тоотпой калганыбы, көпкөнүбү? Менден жаманчылык көрдүңбү? Деди Чуйский кабагын чытып. Кай мамилем жакпай калды сага? Жок байке, сизге чоң ыраазымын. Агамдай эле көрөм. Атаңдай көрсөң, эмнеге кетем дейсиң? Өзүмчө, тынч, талап андан ары сөзүн уланта албай турду. Эмне? Өзүңчө топ түзөйүн дейсиңби? Жок, тынч оокат кылсам. Эмне? Мени менен оокатыңдын тынчы кетип атабы? Жок. Чуйский такый бербедиби? Акыры сөзүн айтты. Мейлиң, бүгүндөн баштап бошсуң. Азыр офиске барып эсептешип ал. Телефон чалып коем. Бар. Рахмат байке, сизди унутпайм. Өзүң бил. Ырасында талап Чуйскийден жаманчылык көргөн жок. Толгон акча топтоду.
бир май куюучу жай менен тамак аш сатчу килейген дүкөндө ушул Чуйскийдин арты менен алган 2 банкта акчасы бар. Чуйскийден кеткенден кийин талап өзүнө өзү кожоюн болуп, өз ишин баштады. Жок. Крим топ түзүп, рекеттик кылган жок. Бизнеске биротоло кирди. Анткени менен 5-6 жигит күттү. Акча өндүрөбүз деген 3-4 майда топтордун сазайын берди. Атактуу рекеттер ага тийген жок. Анткени Чуйскийдин деле болсо колдоосунда эле. Экинчиден өзү да оңой жигиттерден эмес. 5-6 жигити менен эми законсуз иш жасабаса да, мурунку эмгектери менен авторитеттердин катарында болчу. Биринчи катарда болбосо да, талаптын кыскача таржымалы ушундай. Гүлмайрам баягы кара костюм, кара шым, аппак көйнөк, алгач кезиккенде сүйгөндөй көрүнгөн татына жигит Алтынбектин эбак жек көрүп бүткөн. Жанагы тышы жалтырак ичи калтырак деген макал дал ушул Алтынбекке арналып чыгарылгандай. Гүлмайрамдын жүрөгү эми жалаң гана талап деп согот, түбөлүк ошондой болот. Аз мурун бул өзүнөн көп улуу талапты уялбай кантип жакшы көрмөкмүн. Эл эмне дейт, апам эмне дейт деген ою эми жок болду. Эч кимден, эч нерседен уялбай сүйүп турду. Ал антип жатканда Алтынбек минтип турду. Белгилүү болбоду беле? Алтынбек Гүлмайрамды эч качан сүйгөн эмес, дүнүйөсүнө кызыккан. Анан дагы Гүлмайрамдын жалгыз кыз экени, жалгыз апасы гана бар экенин да жактырган. Ал ишке ашуучу арам ойлорунун бир тобун ишке ашырды. Алардын машинесин, Чолпон атадагы килейген үйүн сатты. Гүлмайрамга үй алмак болгон долларларды алды. Кайнененин 2-3 жылдык түшүмүнүн акчасынын көбүн да басты. Аны менен бирге кайнененин сыйына татыды. Ишенимине ээ болду. Эми айылдагы заңгыраган үйүн сатып, акчасына ээ болсо изин суутат. Акыркы заманда баары боло берет. Үйдүн акчасын алдым деген тил каты болбогондон кийин эр болушса ошол акчаларды өндүрүп көрүшсүн. Кара таш. Ошенткен Алтынбек айылдагы үйдү саттыруунун бул заманга ылайык планын иштеп чыгып, ишке ашыра баштады. Алтынбек Гүлмайрамдын айылына жаңы эле күйөө бала болуп келгенде, арак менен жан бирге 2 жигит менен таанышкан өзү курду. Бара-бара аларга арак, көбүнчө самогон алып берип, түрдүү иштерин жасатчу. Суу картып, от отуп дегендей, аларга кезиккен сайын бирдеме алып бере коюп, кадимкидей баш ийдирип алган. Мына ошол экөөнү бир күнү машинесине салып, айылдан бир топ алыстап барып, чоң жолдон окчунураак токтотту. Анан таң калган экөөнө сөздү минтип баштады. Биз үчөөбүз доспуз, бири-бирибизди кыйбайбыз, Ананчы, деди экөө жарыша. Ошончу мен экөөңө бир өтө жашыруун, анан бир аз коркунучтуу иш тапшырган турам. Макулсуңарбы? Макулбуз, дешти экөө деле. Бул иш жаман көрүнгөнү менен мен кайненеме боорум ооруп жатат. Аны жалгыз калтыргым келбегендиктен колума алып багайын деп ошенткен жатам. Деги эмне кылышыбыз керек? Деди бири шашкалактап. Айтчы беткеле. 2-3 жолу кайненемдин терезесин талкылайсыңар, таш менен. Эмнеге? Деди бири чоочуп. Ошентсеңер, ал киши чоочуп, биз менен жашаганга жыргап көнөт. Болбосо көнчүдөй эмес. Куурап атпайбы жалгыз, карып да баратат байкуш. Макулсуңарбы? Макулбуз, экөө тең айтты. Ошондо Алтынбек камдай келген арагын, эт нанын, бадыраңын кошо алып чыгып, экөөнү жыргатты. Оозуңардан чыкса өзүңөр тартасыңар азабын. Түрмө деген оңдурбайт. Сенчи, деди бири. Менбе? Мен эмне? Терезени мен талкалабайм да. Ошондон бир жума өтпөй кайнене үйүнүн 3 терезеси талкаланды. Саат түнкү 2 чамасында. Анын жүрөгү түшкөнүн айтпа. Кийинкилеринен көрөйүн дейт. Кайнилеринен көрөйүн дейт. Кайра дити барбайт. Кимге арызданаарын билбейт. Милицияга барсачы. Кайдан тапмак эле. Кыз күйөөсүнө барайын десе дарегин билбейт. Сурап албаптыр да. Ошондон 3 күн өтүп дагы талкаланды 2 терезеси. Ошол күндүн эртеси кыз күйөөсү келди. Аларды көрүп жашып, болгон ишти айтты эле, экөөнүн тең жүрөгү түштү. Бириники чын, бириники калппы. Алтынбек аябай күйүп турду. Туй ата. Милицияга билдириш керек болчу. Ким экенин билсе муунтуп өлтүрөт элем. Бул сөздү уккан кайнене чоочуп кетти. Ай, кой балам, антпе. Тентек балдар болсо керек. Кой, мен азыр эле участкалык милицияга барайын, деди Алтынбек шашкан болуп. Ай, кой балам, шашпа. Чай ичип алып шашпай бар. Алтынбек араң көнгөн болуп, сынган терезелерди көрүп жүрдү. Айнек салына элек экен. Бош терезенин 10 чакты көзү. Чай ичилип бүткөндөн кийин Алтынбек милицияга кетти, бирок ага барган жок. Баягы экөөнү таап, мас болгонго жетээрлик акча берип, бүгүн да терезе чакканга тапшырма берди. Анан дагы катуу эскертти.
Бирөөгө оозуңардан чыкса, өлдүм дей бергиле. Же түрмөдө чирейсиңер. Алтынбек өзүнчө бөлмөдө, кайнене менен кызы башка бөлмөдө уктап атышкан. Ачынында уктап аткан экөө эле. Алтынбекте уйку кайдан болсун? Аңдып жаткан. Саат 2ден өтүп калганда тигил экөө жаткан бөлмөнүн терезелери шаңгыр-шуңгур талкаланып, эне кыз ордуларынан атып турушту. Жүрөктөр оозго тыгылды. Алтынбек аларга чуркап кирип, "Эч нерсе тийген жокпу? Эч нерсе тийген жокпу?" деп сары санаа боло сурап, анан терезе чаккандарды кармамай болуп сыртка чуркап, дарбаза түбүндө 7-8 мүнөттөй туруп, кайра келди. Таппай калдым. Ың-жыңы билинбейт. Балким машина менен келгенби деп калдым. Жөө болсо, көчөдөн иттер үрбөйт беле. Машина менен келгенби деген сөз кайнене менен кызын ого бетер коркутуп салды. Андай болсо бандиттер аралашкан ишко дегендей ойго келишти экөө тең. Ушу менен 3-чү жол кол салып жатса, өтө коркунучтуу немелер го сыягы, деди Алтынбек. Бул айбандар чоң зыянга барышы мүмкүн. Азыр эмне? Терезе талкалаганды кой, киши өлтүрүп коюп алар үчүн бир түкүрүм нерсе. Алтынбектин бул сөзү тигил экөөнүн биротоло айласын кетиргендей болду. Кайнене күйөө баладан жардам болуучудай үлбүрөдү. Эми эмне кылдык балам? Мен да чочуп калдым, апа. Эмне кылышты мен да билбей турам. Милицияга арыз жазыш керек, деди Гүлмайрам. Башка эмне кылмак элек? Ой, сен да кызык сүйлөйсүң, күкө. Кечээ милицияны таппай келатып ойлондум. Милиция эмне кылып берет эле деп. Кылмыш дегениң аябай өсүп, азыр милициянын айласын кетип атпайбы? Анын үстүнө эгер бул терезе чаккан бандиттер ошол милициялар менен байланышта болсочу, анда ого бетер жаман кылбайбы? Анан эмне кылыш керек? Деди Гүлмайрам айласы түгөнү. Саамдан кийин Алтынбек минтти. Дагы күтө туралы. Эгерде эми бир жолу терезе чакса, же дагы бир нерсе кылса, анда бул жерден кетүүгө туура келет. Анткени бул айбандар үйдү өрттөп жиберсе эмне болот? Бул жерден кетиш керек. Үй жерге кирсин. Апам аман болсун. Мен ошо аябай сарсана болуп жатам. Берке экөө үндөшкөн жок. Ар кимиси өздөрүнчө ойго батты. Кокуй, үйдү кантип сатмак элем? Жыпардын арбагы эмне дейт? Деле эмне болсо да сөөгүм ушул жерден чыксын, деди Калыйпа. Тиги үйдү да саттык. Эми сата элек ушул үй калдыбы? Деди Гүлмайрам. А бирок апам жалгыз болуп атпайбы? Ал аз келгенсип терезелерин чагып отурса, бул желмогуз айткандай бир күн өрттөп жиберсечи? Дагы бир ирет терезеңер чагылып, чөбүңөр өрттөнсө, үйүңөрдү сатпаганыңарды көрөм, ниң дурайыңдар, деди ичинен Алтынбек. Кыз күйөө эки конушту. Үй кайтарган болуп, Калыйпа бир күнү тоок, бир күнү индюк сойдурду. Олтурса турса оюнда жашап, бет маңдайынан кетпей калган талапты көргүсү келип сагынган Гүлмайрам энесинен сурады. Экөө жалгыз экенде. Алтынбек короо жайда бир нерсе жасамыш болуп жүргөн. Апа, Талап деген байкени билесиңби? Раматтылык Башкар Макенин уулу? Билем. Өзү дурус жигит дейт. Бирок жанагы хулиган немелер менен байланышып кетиптир дешет. Андан чоочуп турат, айылдын баары. Бирок биякка зыяны тийген жери жок. Бишкекке соода кылып баргандарга жардам берет экен. Ууру кескисине тийгизбей. Аны эмнеге сурадың, балам? Жөн эле. Бир жолу ошол байкенин машинесине түшүп кеткем айылдан. Апамды сагынып турам. Колдон келсе жанында жүрөт элем дегени жакты мага. Кокуй. Анын энесинин өлгөнү качан? Менимче бул бала мектепти бүтө электе эле өлсө керек эле. Аушкасынан кийин бат эле. Анан эмне ошентет? Сени тамашалап койсо керек. Агасы ошол эне атасынан айрылгандай эле иче баштаган. Бүгүнкү күнгө чейин ташташпайт. Өзүнө окшоп аялы бар, тең жарыша ичет. Талап байке каралашабы? Каралашпай анан нечен жолу экөөнү бирдей дарылатты. Жарым жыл өтпөй кайра ичишет. Талап алып келген тамак ашка чейин сатышат. Эми алардын өлөөрү эле калды го, 40ка чыгып чыкпай. Ушу менен талап жөнүндөгү сөз соолуду. Бирок Гүлмайрамдын көкүрөгүнөн кетмекпи? Кетпейт. Ошондо момундай ой келди. Терезе жөнүндө ага айтпаймынбы? Айтмай болду. Канчалык тез айтса, ошончо жакшы болот деп ишенип койду. Эртеси Алтынбек кетти. Гүлмайрам 1-2 жума апасынын жанына жүрмөй болду. Болушунча тез кел, деди Алтынбек капаадар тур көрсөтүп. Сенсиз кыйналам да, күкү. Ичинен башка маани кетти. Сенин жогуң мага жыргал, ниң дурайын. Менсиз жыргайсың да, түлкү, деди Гүлмайрам. Бир күнү Гүлмайрам короого суу сээп, шыпырып жатат эле дарбаза кагылды.
Барып эшикти ачып эле делдее калды. Бет маңдайынан көз ирменип кетпейчү Талап байкеси жылмая карап турбайбы? Гүлмайрамда шай жок, салам айтууга. Талап озунду. Ай, саламатпы Күкө? Саламатсызбы? Келиңиз. Талап кирген жок. Гүлмайрам чыкпады. Эгерде Талап кирсе, кыз энесине эмне дейт? Эгер кыз сыртка чыкса, кошуна колон көрсө, далай күндүк же айылдык аңыз болот. Айылдыктар эрмектегенге. Эй Күкө, мен эртең менен саат 10дордо остановкада турам, деди Талап. Макул. Талап кетти. Дени башы ымыр-чымыр кыз эшикти жапты. Короосу шыпыралбай, жүрөгүнүн дүкүлдөгөнүн басаңдатып, короодогу орундукка олтурду. Курган жүрөк басылсачы бир. Эртеси Күкө эрте туруп, жуунуп таранып, небактан туруп короодо жүргөн энесине чай берди. Апа, мен үйгө барып келейин, 2 жума жүрөйүн дедим эле, 3-чү жумага кетти. Мейлиң, деди апасы. Бирөөнүн квартирасын талкылап кетпесин. Кайра качан келесиң? Бат эле келем, балким бүгүн эле келээрмин. Алтынбекчи? Анын өз оокаты бар, деди Гүлмайрам көңүлсүз. Апасы бир нерседен шек алгандай кызын бир жалт карап, бир нерсе сурамакчы болуп, көмөкөйгө келе калган сөзүн эптеп кайра жутту. Дал саат 10до Гүлмайрам остановкадан окчунураак турган Талаптын машинесине түштү. Кайда дейсиң, Күкө? Деди Талап жылмайып. А дегенде квартирага, анан ойлонобуз, деп Гүлмайрам да жылмайды. Чолпон атадагы Гүлмайрамдардын квартирасы жайында экен. Алтынбектин бул жерде жашап жүргөнү деле билинбейт. Гүлмайрам бат эле кайра чыгып, Талаптын жанына олтурду. Кайда кеттик? Деди Талап. Байке, а дегенде бир ишти сүйлөшүп алалычы, анан кайда болсо барабыз да. Ал ишти тамак ичип жатып сүйлөшсө болобу? Болот. Бир кафеге келип тамакка олтурушту. Тамак шашпай желип, сөз коштолду. Гүлмайрам сынган терезе баянын айтты да аягында мintти. Сизди жардам береби дедим эле. Ой, берем да. Бат эле табылат. Терезе сындырыш үчүн алыстан келмек беле. Айылдыктар эле чыгат. А балким бүгүн эле табылат. Айылга бүгүн эле кетпейлиби? Бир жакка барсак эртең деле барабыз да. Экөөбүздө шашылыш иштерибиз деле жок эмеспи, Күкө? Макул, деди Күкүсү. Дароо эле айылга келишти. Гүлмайрам остановкадан түшүп калды. Талап менен эртең ушул жерден мурдагыдай эле саат 10до кезикмей болушту. Талап өзү теңдүү ымал алаш жигиттерди бирден кыдырып, ошондо 4-чү жигит деп атпайбы. Өткөндө ээрчип ичкен 2 бала бар. Сен тааныбайсың го? Ошол экөө бирдеме алып беребиз деп атышпайбы? Дүкөндүн жанынан өтүп баратсам. Алып бере албайм деп кете бердим. Анан айнек сындырсак да таап ичебиз, өлбөйбүз деген сөзүн чала-була кулагым чалып, бул эмне дегендери деп ойлоп койгом. Балким, деди Талап тигини коштой. Аларды кайдан табабыз? Дайым эле дүкөн жакта болушат. Же бирөөнүн оокатын жасап, анысына ичишет. Аларды издеп деле ора болбойбуз. Айдачы дүкөн жакка. Келишсе баягы 2 ыргул дүкөндүн жанында дагы 3-4 менен турушкан экен. Аң уулап. Талаптын тең тушу экөөнү ээрчитип келип, машиненин артына олтургузду да алардан сурады, Талапты көрсөтүп. Бул байкеңерди тааныйсыңарбы? Тааныйбыз, деди экөө Талапты карай берип. Жүрөктөрү түшүп кала жаздады. Далай аңыздан да угушкан. Ассаламу алейкум, байке. Талап алик алган жок. Дароо эле. Айбандар. Эмне терезе чагып жүрөсүңөр? Деди каардуу да, зардуу да үн менен. Экөө бирин-бири карашты. Шым булгана жаздады сымал. А балким болор да болуп кетти. Жүрөктөрү оозуна тыгылып, жооп бере албай турушту. Ошондо Талап коюнуна колун салып, Кудай бетин салбасын, тапанча сууруп чыгып тигилерге. Бул эмне? Тапанча? Тапанча? Эми даана чыкты. Окшоду бул айнек чыккычтар. Бул эмне? Тапанча? Тапанча? Эми даана чыкты окшоду бул айнек чаккычтар. Муну менен эмне кылат? Деди Талап. Атат. Билет турбайсыңарбы, Аткандан кийин өлөт ок жегендер. Билесиңерби? Билебиз. Эмес айткылачы. Терезени эмнеге чагып жүрөсүңөр? Экөө биринен бири талаша Алтынбектин айткандарын, терезени кандай чагышкандарын чып-чыргасын коротпой айтып беришти да, жыланга жем болчу коёндой титиреп туруп беришти. Мени менен болгон сөздү эч ким укпасын. Алтынбегиңерди уктуңарбы? Сөздүн чети чыкса эле атып салам. Мээңерге жеттиби? Жетти. Жетсе, момун алып, өзүңөрдүн ден соолугуңар үчүн ичип койгула, деп калтыраган, калчылдаган колуна карматты.
Эртеси болжогон маалда талап көкүнү машинесине салып, Чолпон атага келип, дагы кафеге киришти. Ошол жерден талап терезенин эмнеден чагылганын айтып, Гүлмайрамдан Алтынбек жөнүндө баарын жашырбай айтып берүүсүн өтүндү эле Гүлмайрам эмнесин жашырмак, баарын айтты. Көзгө жаш алды. Көзгө көрүнүп калган анан боюнан түшкөн ымыркайларын эстеп. Алтынбекти жазаласак болобу? Деди талап сөз соңунда. Болот, деди Гүлмайрам. Бирок тирүү жүрө берсин. Сен айткандай болот. Бүгүндөн баштап айылда жашап тур, макулсуңбу? Макулмун. Ошол эле күнү Гүлмайрам квартирадагы майда барат оокатын, төшөнчүсүн алып, квартиранын ачкычын ээсине тапшырып, айылга көчүп келди. Талап көчүрөт да. Алтынбек баягыда кайненесиникинен кеткен боюнча кайтып келген жок. Ал тургай квартирага да жолободу. Туш-тушка каттады. Чолпон атага 3 ирет келип кетти. Бүгүн 4-чү ирет келиши. Бүгүн кайнененикине барып абалын сурамыш болот. Үйдү саттырганга биротоло көндүрөм. Эмдигече баягылар дагы бир ирет терезе чагып, чөп өрттөштү болушу керек. Эми үйдү сатпай көрүшсүн. Ушуну ойлоп көңүлү ток Алтынбек жүргүнчүлөрүнүн жүгүн багажниктен алып берип, жаңы эле машинесине олтурмак болгондо, эки жигит эки жагынан колтуктай кармап, "Жүрү, сөз бар. Алтынбек деген алтын жигит" деп жанында турган кочкул көк жипке салышты. Алтынбек жулунган да жок. Жулунганга да жүрөк керек экен. Алтынбектин жүрөгү ченелүү болчу да. Эки жагына эки жигит олтуруп, бири жандан небак түңүлгөн неменин көзүн капкара жуулук менен таңып таштады. Машине ордунан жылды. 1 саат чамалуу жол жүрүштү. Адегенде зымыраган жол кийин өңгүл-дөңгүл жолго айланды. Ылдый кирип өйдө чыккандай болот. Кебетеси тоо тарапка баратышат көрүнөт. Бир маалда машине токтоп, Алтынбекти колтуктай баскан немелер бир жерге алып келип түртүп жиберишти да, тепкилеп калышты. Алтынбек кыйкырып жалынганына да үлгүргөн жок. Эси ооп жатты алеки заматта. Эртеси эртең менен эптеп көзүн ачты. Эч нерсе көрүнбөйт. Малдын кыгы жыттанат. Колу менен жаткан жерин сыйпаса ырас эле кык экен, жылуу. Тили оозуна батпай суусайт. Денесинин тамтыгы жок сыздайт. Бир бутун тартмакчы болду эле акырын шыңгыр эткен үн чыкты. Эпте ошол оң бутун сыйпаса кишен салып коюшуптур. Ал чынжырга уланган. Чынжыры болсо килейген түркүккө бекитилген колпу менен. Аны кийин көрдү. Бара-бара көзү караңгылыкка көндү. Өтө деле караңгы эмес экен. Каптал жактагы селлофан менен жабылган кенедей терезеден аздап жарык түшүп турат. Мал сарайда жатканын даана билди. Эмнеге бул жерде жатат? Алып келгендер кимдер? Кай күнөөсү үчүн кишендеди, тепкиледи? Же бирөөлүнө карыз болбосо, мурун көрүнгөндөн алып бербей кетчү майда барат карыздары ушул үчүн ушундай кылмакпы? Гүлмайрам жасаттыбы? Ал көкмө эч нерседен шек шыбаасы жок эле. Жасатмак беле. Жасаткан күндө да анын кимиси бар дейсиң? Көрө албаган атасынын экинисинен башка. А балким коюндаша жүрчү 5-6 аялдын биринин күйөөсү жасап жатабы? Анда соо койбойт. Түбүнөн кесип салышы мүмкүн. Алтынбек жаны чыгып кете таштады. Мээси болсо күйөөсү жоктор менен эле жүрбөйт беле. Сооп сага. Кокуй. Эмне деп жатат? Сооп деп өзүнө айткан эмнеси? Ушинтип эзилет. Бир маалда эшик шарт ачылып, жаркырай түшүп, кайра коомай жабылды. Эшиктен шоола түштү. Эки неме үн сөзү жок эле тепкилеп калышты. Дагы эси ооду Алтынбектин. Бул жолу 1-2 ирет өлтүрбөгүлө деп бакырганга үлгүрдү. Бул алтын жигиттин күнүнө 2 ирет тепкилешет. Бир гана үн чыгат, жан соогалаган. 3-чү күнү Кытай бөтөлкөсүнө суу, жарым бөлкө нан беришти. Соо жери жок. Денеси сыздаса да суу менен нандан калтырган жок. Бир жума өткөндө бок жини аралашты. Жинди болуп бараткандай сезди өзүн. Сыртта дабыш чыкса жаны кошо чыга жаздайт. Дагы 2 ирет суу менен нан беришти. 2 ирет тепкилегенден жазышкан жок. Дагы бир жума өттү. Алтынбек адам сапатынан кете баштады. Күндүзү да түндүзү да кезеги менен жөөлүйт. Эттене баштады эле, ошол 2 жумада сөөгө эле калды. 3-чү жума болгондо кебетеси эртең менен го. Алтынбек кай убак экенин да билбей калган. Эшик ачылып, 2-3 киргендей болду. Алтынбек каададагы тепкини күтүп, денесин жыйырып жиберди. Күчү жетишинче бүрүштү, бирок бул жолу күткөн тепки болбоду. Анын ордуна үн чыкты. Аялыңдын аты ким? Гүлмайрам. Анын атасынын машинеси кайда? Авария. Сөзү бүткөн жок. Килейген муштун дал төбө көрүнөдү. Кайра айтчы. Эсин кайра жыйган Алтынбектин мындан ары сөздөрүнүн баары чын айтылды. Казактарга саткам.
Чолпон атадагы үйдүчү? Аны да саткам. Акчалар кайда? Банктарда. Айылдагы үйдү да сатайын дедиң беле? Ооба. Тиги экөө кайда жашайт дедиң эле? Аялыңды таштап кетмекчи болгонсуң да, туурабы? Туура. Аларга 2 бөлмө квартира сатып бермекмин. Калган акчалардычы? Россиядан бизнес жасайын деген. Кайненең менен аялыңдын убалы кимге? Алтынбек бети башы эки колдоп калкалай калды эле, баары бир төбөгө жеди. Башы жарыла жаздады. Гүлмайрамдан анын энесинен канча акча өндүрсөң баарын кайра кайтарасың. Уктуңбу? Уктум. Минип жүргөн машинени сатканды унутпа. Уктуңбу? Уктум. Уксаң шашпай уктап ал. Алдыда иштериң көп, деп туруп сурап жаткан жигит Алтынбекти жабыштыра сокту. Бир-эки ирет тээп алды. Чын эле Алтынбек уйкуга кирди. Эси болгон эле адатынча. Канча өткөнүн ким билет. Бир маалда кайрадан эшик ачылды. Сырткы караңгы экен. Акчаны кайра кайтарасың дегендерине караганда өлтүрүшпөйт экен. Акчаны кайтаргандан кийинчи ушуну ойлоп Алтынбек жинди болуп жаткан. Сырттан кирген экөөнүн бири Алтынбектин бутуна салынган кишендеги болтту ачкыч менен бурамасын бурап чечти да, бутуна араң туруп, сасыган немени уулак кармап сыртка жетеледи. Туткундун өзүнүн машинесинин артына олтургузушту. Кайрадан көз таңылды. Эки машине Чолпон атанын автовокзалына келип токтогондо небак түн кирген. Алтынбектин көзү чечилди. Бир жигит айтты. Азыр машинеңе олтуруп Бишкекке жөнөйсүң. 4 күндөн кийин дал ушул жерге келип, акчаны бересиң, уктуңбу? Качсаң, могу оңой эле кууп жетет, деп тапанча менен чекесин ою такыды. Бүлөңдү кошуп туруп, кырып салам. Качпайм, деди калтыраган Алтынбек. Ага ата-эне, бир туугандарынын кырылганы кеп эмес эле, өз жаны керек. Аны эч ким билбейт эмеспи? Машинеге каткан акчасы ордунда экен. Таң калды тигилердин тинтпегенине. Ар ким өзү менен баалайт да. Бир жерден май койду. Ошол жерде май койгондар таң кала карайт. Кебетеси жапай адам кейиптенип, алыстан эле буруксуп сасып турса карайт да. Тентимиш сел саякпы десе, айдаганы чет элдик машине. Балыкчыда бир көңүлдөшү бар эле. Түз эле ошонун үйүнө айдады. Балдары уктап, өзү самогон тартып жаткан экен. Кебетеси келишип, сасыган неме үйгө киргенде жүрөгү да түштү. Силкине жийиркенип калды. Бул мончо жакчы, деди Алтынбек, ал жай сурабай эле. Аялдын өңүнөн чаар чыга түштү. Сен эмне буйрук бересиң, я? Эмне бул жерде алып койгон салпетек катының бар бекен? Деле кояй, жарым ооз ал жайды сурабай. Түз эле мончо жак дейт. Ай! Самогону жакшы өтүп, анын үстүнө дагы бир-эки эркек ачышкенедей жабышып жүргөн аялдын көбүп турган учур эле да. Алтынбек айтыша албады. Бирдеме десе түз эле сүйрөп чыкканы турат. Кечирип койчу, кордук көрүп келген жаным. Ал жайды сураганды да эстен чыгарган турбаймынбы? Баса, ме, балдарга таттуу алганга да үлгүргөн жокмун, деп 200 сомдук кагазды аялга сунду. Тиги алып дароо жумшарды. Сен тиги казандагы сорподон коюп иче бер. Мен от тутантып келейин, деп сыртка чыкты. Адам кызык жаралган эмеспи? Кечээ эле жанынан түңүлүп, өлөөрүн самап турган Алтынбек Бишкекке келип, акчаларын толугу менен алгандан кийин андан айрылгысы жок. Долларлардын жыты башын тегеретет. Кээде өлүмүнөн да күчтүү болуп кетет экен долларың. Ошунун баарын бергенче өлүп тынганым жакшы эмеспи деген да ой келип жатпайбы? Эми эле 3-чү банктан чыгып, бир пакет долларды кармап Алтынбек машинесине олтурган. Алаңгыча алдында бир көгүш Мерседес токтоп, андан бир жигит түштү да түз эле Алтынбектин жанына келип, кекээр үнү менен минтти. Эй эшек, качканды ойлоба. Кел деген жерге тез жеткенди ойло, уктуңбу? Деп туруп, анан көк желкесинен мыкчый кармады эле, көзү чанагынан чыга жаздады. Азыр жөнөйүн, байке. Жигит машинесинен түшүп кете берди. Алтынбек түшүндү, биротоло таптакыр кутулбасын. 5 сааттан кийин Чолпон атага жетип, автовокзалдан акчасын берип, аны алган олбурлуу жигиттен бул сөздү укту. Эй сен айбан, жакшы ук. 10 жылга чейин балыкчыдан көл тарапты көздөй өтпөйсүң. Өткөн күнүң акыркы күнүң болот. Мээңе жеттиби? Эми түш машинеден. Алтынбек түштү. Машинени сат дегендерин чын эле унутуп калыптыр. Тиги жигит Алтынбекти баягы жипке олтургузду. Ал жерде дагы 2 жигит бар экен. Бири айтты. Эй айбан, машинени эмне саткан жоксуң? Унутуп калыпмын, байке. Бүрсүгүнү базар. Машинени сатып акчасын дал ушул жерге алып келесиң. Ошол биринчи күнү. Бар. Алтынбек биринчи күнү машиненин акчасын толук алып келди. Саткан жерде да көзөмөлдөп тургандыктан акча кытый албады. Бишкекке автобус менен кетти. Шордуу экенмин деп ойлонуп алды. Кечки автобуста орун жок.
туруп баратып. Анан көзүнүн жашын колу менен сүрттү. Бет артысы кайда калганын билбейт. Өзүнө эмес, байлыгына кызыккан Гүлмайрамды самады. Жөн жүрсөм эмне деди, улутунуп. Жыргалды колдон чыгарып жиберген туура. Бирок ага күнөөлүү өзү эмес, башкалар болду. Тагдыр ага каршы болду. Түшүнүктүү адам ушинтип ойлоду. Гүлмайрам менен апасы жаңы эле түшкү тамакка олтурганда талап келди. Калыйпа таң калса, Гүлмайрам сүйүндү. Төркү үйгө көчүп, үчөө тамак ичишти. Андан соң чай келди. Дал ошол маалда талап колтуктай келип дивандын үстүнө койгон пакетти алып Гүлмайрамга сунду. Күкө, мына уурдаткан акчаңар. Гүлмайрам таң калды, анан түшүндү. Апасы болсо оозун ачкан бойдон турду эле Гүлмайрам айтты. Апа, бул жөнүндө анан айтып берем, Мейлиң, деди апасы. Талапта бир аз олтуруп анан кетти. Гүлмайрамга качан келээрин айтып, ал кеткенден кийин Гүлмайрам апасына баарын айтып берди. Апасы жашын тыйбай укту. Айтып аткан кызын кайра кучагына кысып өбүп. Ошондон 2 ай өткөндөн кийин талап 5-6 жолдошу менен ананда аракка уялаш ага жеңесин татына кийиндирип келип, Гүлмайрамды үйүнөн алып кетти. Ал үйдө чоң той өткөрүп, Гүлмайрамдын туугандарын түгөл чакырып, Талаптын Чолпон атада килейген 2 кабат тамы бар эле. Сатып алганына 6 жыл болсо да, өзү турган эмес, бирөөлөр турчу. Үйдү кайтарганы жетет деп акы да алчу эмес. Гүлмайрамга үйлөнгөндөн мурун аларды чыгарып, үйдү мыкты эмерекке толтуруп, даяр кылган. Ошол үйгө алып келди колуктусун. Анан бир жума өткөрүп, Гүлмайрамдын төркүндөрүн койбой чакыртып, той берип, нике кыйдырды. Ошондон бери 5 жыл өттү. 2 балалуу болушту. Бири 4тө, экинчиси 2де. Экөө тең эркек. Гүлмайрам ошондо жыргалга батып, буту жер баспай асманда периште болуп учуп жүргөндөй эле. Мурун Алтынбекке барганда чанда гана гүл болсо, эми бейиштин төрүндө өскөн, жыты адамзатты мас кыла аңкыган гүл болуп бажырайды. Бирок түбөлүк жыргал болбой токшобойбу. Талап 4 эле ай ооруп, жарык дүйнөнү таштап кете берди. 2 айын дарыланып, анан рак экенин билгенде көгөрүп болбой койду, дарыланганга. Жаны кандай гана кыйналды. Ашказаны бычак менен тилгендей ооруп, онтоп жатканда күкүсү, же балдары келсе онтогонун тып басып, жылмая эркелетип, мээрими төгүлүп турду. Өлөрүн ошол 2 ай калганда билип, өзүнө түбөлүк дос болуп, оң колу болуп жүрчү жигитке өзүнүн бүт мүлкүн, 2 заправка, 1 дүкөн, машине коюучу, үстү жабылган чоң жайды, 2 машинени Гүлмайрамга каттатты. Дагы 2 дүкөн, Бишкектеги чакан базарды, акча алмаштыруучу 3 пунктту, дагы 1 заправканы ошол досуна берип, берки балдар менен бөлүшүүсүн өтүндү. Ошентип 2 ай азаптын азабын көрүп, аялы менен балдарынын кабагынын бүркөлгөнүн бир көрсөтпөй узап кетти. Эң акыркы сөзү менин кереметим, деди күкүсүнө. Өлгөндүн артынан кетмей жок. А балким 2 наристеси болбосо, күкүсү артынан жан кыйып кете бермек. Гүлмайрам боздойт, апасы коштойт. Антип тирилип ала албайсың. Гүлмайрамдын сезиминде талабы түбөлүк жашайт. Күндө ойлогону талап. Аны менен 5 жылдан бир аз ашык жашап, жашоонун кызыгын көрдү. Эркектин, күйөөнүн жыргалын сезди. Сүйгөнү менен жашоо, накта жигит менен жашоо ушунчалык сонун болоорун, керемет болоорун, андай жашоодо кайгы капа дегенин кайгып өтөөрүн билди. Алтынбектей менен 50 жыл жашаганча талап менен 2 күн жашаганы артыктыр. Эми түбөлүк талап менен жашайт. Айла жок. Аны ажал алып тынды. Бирок сезиминен талаптын элесин эч бир ажал ала албайт. Өзүн алса алат, бирок талабынын элесин эч качан ала албайт. Аны менен жашаган 5 жыл түбөлүккө жетет. Туяктарын чоңойтот, атасындай чоңойтот. Эми Гүлмайрам үчүн күйөө деген сөз өмүрүнүн бир жеринде калган сөз болот. Тарыхы болуп, тарыхта калат. Күйөөсү талап гана. Ошондо Гүлмайрам 27 жашта эле. Урматтуу угармандар, буйруса Баратбай Аракеевдин Чаңдагы гүл аттуу чыгармасындагы жыйынтыгына келип жеттик. Бул чыгарманын 3-бөлүмүн окуп, угармандарга сунуштоодо жалпыңыздардан кечирим сурайм. Ден соолугума байланыштуу айрым сөздөрдү туура эмес окуп же бир аз образдуулук жетпей калган болсо кап этпейсиздер, аман болуңуздар, бар болуңуздар. Биздин баракчадан буйруса мындан да жакшы, мындан да сонун чыгармаларды күтүп туруңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө.